Кумтөр кеніне байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок, эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бир куугунтуктоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түздөн түз тийиштиги бар. Ошол Кумтөр кенини акыркы 25 жылдан бери талап тоноп, ошонун тегерегинде интригаларды уюштурушуп, ошонун тегерегинде ошол биздин мамлекеттик чиновниктер марионетка болуп калгандыгын элибиз, журтубуз баары көрдү. Эми мындан ары андай болбойт. Бүгүнкү бийлик, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровду башында турган бийлик эч кандай Кумтөргө же болбосо мошенниктерге, коррупционерлерге марионетка болбойт. Жана биз алардын жазасын колуна беребиз. Кармалгандардын жакындары чыгып атпайбы митингге чыккан? Эми кармалгандардын жакындары ар дайым эле чыгып келген. Мына мен кармалганда дагы, мен камалганда деле менин жакындарым чыккан. Бирок биз башка өңүттө кармалганбыз. Биз саясий өңүттө кармалганбыз. Ал эми азыркы кармалгандар булар коррупциялык өңүттө, мамлекеттин байлыгын талап тоноодо кармалып отурушат. Ошондуктан мен ошол кармалгандардын жакындарына да кайрылып айтып кетер элем. Эл үчүн, мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн биз эч кимди аябашыбыз керек. Бир тууганың болсо дагы, жакының болсо дагы, өзүңө ошол эң жакын адамың болсо дагы, эгерде ошол адам кайсыл бир деңгээлде коррупциялык иштерге катышы болсо, мамлекетке зыян келтирсе, ал жоопко тартылууга милдеттүү жана биз аны камсыз кылып беребиз. Кирматов боюнча айтып коесузбуз, жалаа болуп атат деп атат. Кирматов боюнча. Эми мага көп адам жалаан жаап атат. Көбү айтып атат, ушул акча сураптыр деп атат. Дагы башка нерселерди айтып атышат. Мен Кудайга шүгүр Алла Тааланын алдында акмын, эли журтумдун алдында, мамлекеттин алдында акмын. Ар бир кылган ишим, ар бир күнүм мамлекет үчүн арналат.